Талас облусундагы чакан сейилбактары жаңыланууда. Талас облусунун аймагында жашыл аянттарды жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Демилгени облус башчысы Эрмат Жумаев көтөрүп, иштерди каржылоо Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан камсыздалууда. Долбоордун алкагында учурда облустун 4 районунда жана Талас шаарындагы бир катар сейилбактар менен скверлерде реконструкция иштери жүргүзүлүп жатат. Алардын бири Талас районунун Көгөй айылындагы кылым аянты. Жалпы 20 сотук жерди ээлеген бул сейилбак быйыл толук жаңыланып, заманбап абалга келтирилди. Жергиликтүү тургундардын эс алуусу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, аянттын көрүнүшү толугу менен жакшыртылды. Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна негизинен ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул эле парк эмес, парктан да тышкары таза суу, инфраструктура жагына дагы көп көңүлдөр бурулуп атат. Спорт залдарга дагы кошумча каражаттарды бөлүп берип атат. Бул учурдан пайдаланып, терең ыраазычылык билдирип кетебиз жалпы жетекчисине жана эмгек жамаатына. Ушул жер качан бүтөт экен деп дагы нары өтүп, бери өтүп карап кетебиз да. Жакшы баары сонун, өтө сонун. Ушинтип бара өнүгүп, ушинтип коздай беребиз, инфраструктура өнүгө берсин.